Кыргызстандагы эң көп пенсия 179 миң сом экендигин Спутник Кыргызстандын маалымат борборунда өткөн брифингде социалдык фонддун төрагасы Бактияр Алиев билдирди. Өзүңөр билгендей, пенсия өлкөнү өнүктүрүү жана мекенге сиңирген эмгек үчүн берилет. Аттарын атай албайм, бирок эң көп пенсия 179 миң сом. Мындай акчаны бир эле киши алат. Эң аз пенсияны эмгек стажы жок адамдар алышат. Ал 1,5 миң сом, деди ал. Алиев кайсы тармактагылар ай сайын 179 миң сом пенсия аларын ачыктай албастыгын билдирди. Анын айтымында пенсиянын көлөмү иштеген киши канча сом которгонуна байланыштуу болот. Азыркы тапта дал ошол 179 миң сом пенсияны ким алары жана ал кайсыл кесиптин ээси экендиги коомчулукка кызык жана ошол эле учурда белгисиз бойдон калууда.